Биринчиден мен ар бир айтып атат, үй бүлөдө ата энелер мындай жакшы мамиле бала менен эне менен кыздын ортосундагы мамилеси кандай болуп калат, мүмкүн ошон үчүн ушул окуялар болуп жатабы деп. Бирок мен өзүмдүн үй бүлөмдү айтып кетсем, жекече эртең менен турганда дайыма апам ысык суу, муздак суусун бүттүгүн даярдап турат. Эртең менен дайыма тамагым ичип, тамагың ичмейинче кетпейсиң. Ошон үчүн тамагың ичип анан кийин кетесиң дейт. Ошону ичип бүтөм да, анан кийин кайра эртең менен дайыма кетип атканда аркама сумкамды асынтып, анан кийин бетимен өп, жакшы окуп келип. Менде бир суроо бар, карындашым. Ооба. Ушул нерсеничи сиз ата энеңизге жасасаңыз болот беле? 9 ай көтөрсө байкуш. Кылам мен, бул менин азырынча мен 18 чыгып ал мага ата энемди милдеттей кылып атат. Бирок мен кийин өзүмдүн жолду даражамды таап кеткенден кийин мен ошол ата энеме мага кылган жакшылыгын мен ата энеме Мисалы сөзсүз ошол кайтарам. 18ге күтпөй элечи, 18гече ким бар, ким жок. Азыр эле кызмат кылып жүрбөйсүңөр, бутуна суу куюп берип, даратын силер неме суусун даярдап, тамагын даярдап берсеңер болбойбу? Ата эне багыш 9 ай силерди көтөрдү. Ак сүтүн берди. Мондай кийимдерди кийгизип атат. Анан дагы силерге узатып атат. Менин ата энеме өзүм сыймыктана турганым бул 8 март жакында эле өтүп кетти. Ошол 8 мартта эми ар бир ата эне өзүбүздүн мектепке жөнөрдө акча берет, бир нерсе жеп ал деп. Анан мен ата энеме бир белек бергим келди, бирок мен азырынча иштебейм, окуучумун. Эми кантип белек берем, бирок апам мага берип жаткан акчадан эмес, мен өзүм табышым керек дедим. Анан суроо пайда болду, анан мен начальник класстагы кыздардын чачтан жаза баштадым. Чачтан жазап, алардан акчаны алдым да, ошол топтон акчадан жакшы букет алдым да, апама 8 март менен куттуктадым. Мен уже азыр кылып жатам, ойлойм мен келечекте дагы мындан дагы ата энемди сүйүндүргөнгө аракет кылам.